ушундай кызматтар болуп жатыр. Анан үй бүлөгө, бала тарбиялоого дагы убактыңыз болобу иншалла. Мындай ошого да кантип жетишесиз? Кээ бир адам ойлошу мүмкүн да. Мындай мисалы үчүн көп адамда ой бар го, намаз окусам убактым жок депчи, мисалы үчүн жетишпейм деп же муну кылсаң тигини кыла албайм деп. Ошол баардык нерселерге кантип жетишесиз? Негизи ошону жетиштирсе болот деген нерсени билдиргим келип атат. Эми негизи адамга коюлган максат болсо, ошого аракет кылса, сен өзүң жаккан ишиңди кылсаң, мисалы 6-га чейин отуруш керек болсо, түнкү 1-ге чейин деле отура бересиң да. Ал сен жаккан ишиң болсо, өзүңө пайдалуу болсочу. Анан албетте баягы күчтүү эркектин артында күчтүү аял турат дейт го. Действительно, эгер аялың сени да жеп отурса, мен көп бизнесмендерди көрдүм, баягы ушу аял алып келип туңгуйкка киргизгендерин да көрдүк да. Бирок мыкты аял болсо, действительно эркекти ийгиликке жетелей турган аял болот экен да. Жакында Самаркандка барып келдим. Самаркандта Амир Темур билесиз да. Амир Темур ушу Биби ханым Чыңгыз хандын урпактарынан бирөөнү алган экен да. Бирок ал настолько ушунчалык жардам берген, баягы мечитти куруп атканда бул Амир Темур эми көбү согушта болгон, тиякта болгон мечиттин немесин баштап кеткен экен да. Фундаментинчи. Анан күйөөсү тиякта жүргөндө ошол өзүнүн дагы сережкаларын, алтындарын сатып, до конца жана немени бүтүргөн экен да, мечит. Бирок мечиттин аты Амир Темур коюлуш керек болуш керек, бирок Биби ханым болуп коюлуп калган да. Ошон үчүн эгер күчтүү аял болсо, мисалы анын эмгеги дагы калып калбайт да эч качанчы. Анан ошон үчүн эми аял бул баягы адамдын ийгилигинин жартысы десек жаңылышпайбыз да. Эми окуялар баягы көп айтат го, бирөө ойлой баягы суунун үстүндө намаз окучу экен айтат го. Эми баягы байбичем ушул жакта сен намаз окуганга мен дагы бир мындай салымым барбы десе айтат го. Баягы эми сенин салымың жок, мен өзүм даражам менен жеттим десе, анан бир күн дарат албай эле тамак кылып койгон экен да. Баягы эле баягы жайнамасын жалайын десе чөңүп кетет да. Кандай акыбал болду десе айткан кезде мен бүгүн дарат жок, тамак жасадым депчи. Ошон үчүн эгер дарат менен, бала чака менен мындай аял киши эми айтып бүтпөйсүң го. Эң нерсе Хадича энебиз мисалы канчалык пайгамбарыбыздын жанында дух берип, поддержка берип турган. Ошол жыл өтө жоготуу жыл, оору жыл, пайгамбарыбыз биринчи пайгамбар болгондо баягы коркуп келгенде, мен оорочу, мен коркуп атам дегенде баягы айткан жок дейт го. Эми көп баскан аяк бок басат, ошол жакка чыксаң мына ушундай болмок, тигиндей болмок деген жок дейт. Я Расулалла, сиз ата-энеңи балаңызга жакшы мамиле кыласыз. Сиз атаңызга жакшы мамиле кыласыз, бир туугандарыңызга жакшы мамиле кыласыз, аялыңызга жакшы мамиле кыласыз. Эч кыжалат болбоңуз, я Расулалла. Аллах Таала сизди эч качан кабатыр кылбайт, кыжалат кылбайт деп дух берген Хадича энебиз болгон экен да. Дагы бир такта коюш керек. Курманжан датка Хокон хандыгында Алымбек датка ушу өлтүрөт деген күнү кечинде качып келгенде, эми бул айтылбай турган нерселер экен. Бирок Курманжан датка ушу курсагын тойгузуп туруп, жакасын агартып туруп, ушу жакшы кийгизип туруп, уят эртең тарыхта күлөсүң, өлө турган болсоң ажалга тике кара деп туруп, түндө кайда Хокон кайда берген Курманжан дат болгон экен. Ошол Каникей энебиз мисалы көп айтылып турган нерсе көп го. Бирок аял жакшы болбосо үйдө тынчтык болбойт. Аял жакшы болбосо үйдө береке болбойт. Ошон үчүн баягы эркек берекени эшиктин алдына чейин алып келсе, үйгө чейин киргизе боло турган аял экен да. Ошон үчүн биринчи баягы энесин көрүп кызын ал дейт го. Баягы үйлөнөрдө аз көп эле ашык болуп атат. Эмне карасаң толтура тойлорду берет, бир айдан кийин ажырашып кетип атат. Мен ойлогонум ушул болуп атат. Ушу эркектер кыздардын сулуулугуна кызыкканы болду, кыздардын эркектердин чөнтөгүнө кызыкканы болду да. Бирок өздөрүнүн бир максаттары же бири-бирине жүрөктөрү, сезимдери бирикпегенден, түшүнбөстүктөн ажырашуу көп болуп отур да. Кыргызстанда азыр ажырашуу боюнча тройкага кирет окшойт, дүйнө боюнчачы. Бирок ийгиликке жетүүнүн бир сыры ушул бул имандуу аял, түшүнүктүү аял да. Болбосо кечке эле сени жей берсе, минте берсе, тигинте берсе, балдарың келсе мисалы өзүнө бир команда болуп алса, тияка келсең атаң сүйлөй берет деп койсо, сен көчөдө жүрөсүң мисалы берчи, бар атаң минтет, атаң тигинтет, атаң жакшы, атаң мындай деп туура берип тура турган аял болсо, эркек сөзсүз ийгиликке жетет экен да. Мен көп байкадым, ушу бизнесмендердин көбү аябай успешный бизнесмендер Дубайда переводдор менен ар жак иштер кылып, бирок аял начар чыгып калган себебинен сым калды да. Эркек деле сым калат экен. Мисалы бир чоң бизнесменди көрдүм, мисалы аялы өлүп калгандан кийин баягы балдары барып мүрзөгө барып түшүнбөйт да. Апа чыкыңыз деп атат. Ошону көрүп эркек илеп атат да.
Аялың деле бизден бүгүнкү күндө аялды кордомой аябай көп болуп кетти, зомбулук болуп кетти. Бул сенин аялың деле бирөөнүн кызы да. Каалайт белең сен эжеңди бирөө кордогонун мисалчы. Каалайт белең сен карындашың бирөө урганын мисалчы. Ал сенин аялың бирөөнүн карындашы, бирөөнүн эжеси, бирөөнүн кызы болуп эстеп. Мисалы азыр Нурсултан Карачөзүнүн кызың бар да мисалчы. Уулдарым үчөөдөн Кыздуу болосуң да. иншалла. Кыз настолько ушунчалык атасына жакын болуп келет экен да. Мисалы айлап үйдө болбой калабыз да мисалчы. Эшикти ачканда балдарыңа баары бир ал пакеттен эмне келди мен да. Кызың биринчи сени кучактап, сени эме кылып, мындай күйүмдүү кыз болот экен да. Сенин кийимдериңди ütүктөп, мындай кылып кызчы. Ошон үчүн айткан экен да, эркек туулган үй эмес устаз. Ошо кайсы үйдө аял киши төрөлсө, ошол үйгө периштелер салам айтат деген экен да. Аял киши. Ошон үчүн кайсы анан подарка алганда мисалы 3 балаң бар, кийин кызың төрөлөт. Үчөөнөн мындай эле болсо, эң жакшысын кызың алып келиш керек экен да. Анан кызды ушу жашынан эле ушу күйөөгө тиерде ата тарбиялаш керек экен да. Сен күйөөгө тийгенде мындай болосуң, тигиндей болосуң. Анан үйлөнүп атканда албетте ата этегин карап коюш керек экен, албеттечи. По-любому влияние болот экен да. Жакшы аял болсо, жакшы жашоо болот да. Эгер аял начар чыгып калса, анда жашоо начар болот да. Ушундай да.